Жалал Абад мамлекеттик университетинин эмгектенип жаткан жалпы жамаатты, агайларды, биздин студенттерди мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайм. 23 февраль мекен коргоочулардын, 15 февраль ууганчылардын күнүнө карата Жалал Абад мамлекеттик университетинде майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Мекенде коргоочулардын эрдиги жана жоопкерчилиги тууралуу баса белгиленип, студенттер тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланып, патриоттук ырлар жаңырды. Чоку болот тоолордун бийикчери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чоң кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Иш-чаранын негизги максаты жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, ата мекенди коргоо ыйык парз экенин даңазалоо жана өлкө тынчтыгы үчүн кызмат өтөгөн инсандарга урмат көрсөтүү болду. Студенттерге, жаш муундарга булар үлгү болуп, өздөрүнүн патриот сезимдерин козгой турган сөздөрүн айтып, акыл кеп кеңештерин, согуш бул жаман нерсе, тынччылык эң сонун нерсе деп, силер сонун мезгилде жүрөсүңөр деген сыяктуу бир өздөрүнүн кеп кеңештерин айтат. Бул жам үчүн, ал ардагерлер жам үчүн бир орду бар, жамынын бир сыймыгы деп, сыймыктан ошого өзгөчө көңүл буруп, жылда жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракет жасайбыз. Саамалыкка окуу жайда эмгектенген ооган согушунун ардагерлери да катышып, аларга ыраазычылык билдирилип, чакан белектер тапшырылды. Ардагерлер бул күн жыл сайын жогорку деңгээлде уюштурулуп, университет тарабынан сый көрсөтүлгөнүнө ыраазычылыгын билдирди. Жалал Абад мамлекеттик университетинде учурда ооган согушунун 5 ардагери эмгектенет. Ата мекенди коргоочулардын майрамы менен баарыңарды куттуктаймын. Биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинде жылга ушундай маарекелер болуп турат. Өзүм ооган согушунун ардагеримин. Бизге ректорат тарабынан, университет тарабынан аябай чоң жардамдар болуп турат. Майрамдык ушундай маанайларды уюштуруп турушат. Кыргызстаныбызда дайым тынччылык болсун. Ошол биздин жаштарыбыз мекенди сүйгөн, мекенчил, жакшы жаштардан тарбияланса экен дейбиз. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Ата мекенди коргоочулардын күнү кайраттуулуктун, мекенчилдиктин жана жарандык жоопкерчиликтин символу катары ар жылы белгиленип келет.